Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 16 сентябрь 2024 жыл мен сіздерге шарға қараған аэропорттың бет маңдайында жайғашқан Арыпжан айылының 3-ші көчөсүнөн сатыла турган жаңы салынган 2 кабаттуу сонун үй тууралуу маалымат бермекчимин. Сонун үй экен туғандар. Келесиздер, жашайсыздар. Кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы мына аэропорттун поворотуна келесиздер. Мына жер аэропорттун повороту, билесиздер, аэропорт жака бурулбай сиздер бул жака түз жүрүп бир 300 метр эле жүрүп келсеңиздер, ушундай чоң жолдун боюнда мына сол тарапта Касымов Бакир деген көчөнү көрөсүздөр тугандар. Ушул көчөнүн көчөдөн сиздер солго бурулуп, бир аз эле жүрүп, анан оң тараптагы 3-чү көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Аэропорттун жанында эле Кудай буйрса жашап каласыздар тугандар. 3-чү көчөгө кирип, сиздер бул жака ашып кетсе 100 метр эле жүрүп келгениңиздерде, ушул көчөнүн тугандар боюнда сол тарапта мына ушул 2 кабаттуу жаңы салынган үй сатка чыгып атат. Жаңы сонун үй экен тугандар. Келесиздер, жашайсыздар. Анан эйис айтып берди, өтө жакшы качествада салынган үйлөрдүн бири деди. Эми шартка байланыштуу азыр бир аз акча керек болуп, сатка коюп атат тугандар. Мына бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, чек-аралары такталган, кызыл китеби бар, бардыгы жакшы. Эч кандай санабай ала берсеңиздер болот. Анан жакшы жери мына жакта жаңы дом түшүп атат. Көрүп атасыздар, Кудай буйрса, ал бүтүп калса, ушул жака да Кудай буйрса центральный канализация кирет экен. Жери үйдүн 6 соток, кызыл китеби бар, документтери так. Анан условияларына келе турган болсок, суу, свет, природный газ бардыгы бар. Анан бул үйдүн өзүнүн 2 местный септиги дагы бар экен. Канализация кирет тугандар, Кудай буйрса, билесиздер, бул Арыпжан айылы толугу менен шаарга карайт, келечеги бар жер. Анан мына асфальт жол болот экен. Наркы көчөгөн бери карап асфальт жол кылып келип атат экен. Акчасы берилген, төлөнгөн дейт. Кудай буйрса, жакынкы күндөрдө ушул көчөдөгү асфальт болуп калат экен. Ушуну эске алып коюңуздар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми тугандар, кийин келип өзүңүздөр дагы маалымат алып кетесиздер. Лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Балким ушундай сонун сатылуучу үй издеп жүргөндөр. Чек арасы ушул жерден башталат. Анан кошунасынын пескалок заборуна чейин болуп калат. Мына забордун сырткы фасадтарын көрүп атасыздар, сонун жасап коюптур, чоң баратан орноткон, бардыгы жакшы. Эми макташ эмес тугандар, бирок действительно сонун үй экен. Мына караңыздар, арыктары деле даяр экен. Арчыларды ээп коюптур. Ал жакта баратан ачып кирип келесиздер. Келгениңиздерде бул үйдүн короосу. Жери 6 соток айттым. Суу, свет, природный газ бардыгы бар. Анан бул үйдүн 2 местный септиги дагы бар экен. Жакшы жери мына үйдүн алды брусчатка болгон. Анан мына өйдө тараптан суу ага турган болсо, жамгыр жаса, анан ал жакта санузел, раковина бүт бардыгы септикке түшүп турат экен. Мына көрдүңүздөр, атайын уклон менен жасаптыр. Ошондой үйдүн алды таза, мындай сонун болуп тура берет тугандар. Бардыгы турбалар аркылуу септикке куюла берет экен. Ушуну жакшылап эске алып коюңуздар. Мына тугандар, бул үй 7 бөлмөдөн турат. Узун турасы 10го 11, жалпы квадрат метри 140 квадрат метр. Жакшы жери бышкан кирпич менен тургузулган, сейсмопоиск колонналар бүт бардыгы орнотулган. Дагы бир өзгөчө жери подвал менен 1-чи кабат менен 2-чи кабат ортосуна плита ташталган тугандар. Кийин дүпүрөбөйт, бекем сонун болот. Чорный потолок болгон. Анан 1-чи кабаты толугу менен бүткөн. Келесиздер, жашайсыздар. 2-чи кабаты бүтө элеккен, кийин алып каалагандай ремонт кылып жашай бересиздер тугандар. Эми болгондой айтып атам. Так. Мына санузелдеринен баштай берейин биринчи. Мына ушундай тугандар. 2 септиги бар. Мына тугандар, бул жагы болсо ажатканасы, септикке уланган, караңыздар, сонун болуп турат. Анан бул жагы болсо душ, аристон, мына душевой кабина бардыгы бар экен. Анан буюм тайымдарды көрүп атасыздар. Менимче калтырса керек, бирок эси менен дагы келип сүйлөшүп көрөсүздөр. Жакшы жери кызыл китеби бар, документи так. Ош шаарына 5 мүнөттө кеңири жетип каласыздар. Анан бул жерде билесиздер, мектеп, бала бакча, магазин, мечит, маршруттук каттам бардыгы бар. Аэропортко деле жакын, пешком барып келе бересиздер. Так, 1-чи кабаты адашпасам 3 бөлмө, өйдө тарабы 4 бөлмө, жалпысынан 7 бөлмө болуп калат. Мына бул 1-чи бөлмөсү. Асты ламинат, балдары жидкий моющий обой. Мына ушундай. Кондиционер деле бар экен, айнек терезелери пластик. Лайктан басыңыздар тугандар.
Анан дос тааныш тууган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар. Балким ушундай сатылуучу даяр үй издеп жүргөндөр. Мына бул жагы болсо барыңыздар эле билген зал. Кийин конокторду ушул жактарда, ушул бөлмөлөрдө сыйлай бересиздер. Бөлмөлөрү кеңир, ремонттору жакшы. Тонар эми сөздүн ачыгы сатылган себеби шартка байланыштуу. Шартка байланыштуу деп койду. Анан кимиңиздердин шаарда квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Сүйлөшүп көрөсүздөр. Жакшы жери подвалга, мына ушул тараптан дагы мындай лестница менен түшүп кетсеңиздер болот. Кааласаңыздар сыртта деле подвалдын эшиги бар экен. Бышкан кирпич, монолит плита дедим го. Мына бышкан кирпич көрүнүп турат. Мына жакта болсо плита көрүнүп турат туугандар. Бардыгы жакшы. Бул жагы ушунда санузел экен, бирок толук бүтө элеккен. Эми алып кийин өзүңүздөр бүтүрөсүздөр, Кудай буйруса. Мына лестница менен чыгасыздар экинчи кабатка. Экинчи кабаты толук бүтө элек. Жакшы негизинен алып, каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Эми азыр бүтүрүп койсо сиздерге мисалы жакпай калышы мүмкүн дегендей. Черный потолок болгон, крышалары жабылган. Слив бүт бардыгы орнотулган экен. Так, экинчи кабаты 4 бөлмө. Ылдый тарабы 3 бөлмө. Үйдүн жалпы аянты 140 квадрат метр. Мына ушундай. Бул жагы болсо огороду. Негизи жери 6 соток, бирок чоң эле көрүнөт экен мага. Мына чоңдой эле сезилип атат. Бул жагы болсо навесе. Бул жака 3 очок, сыркы тапчан, летний времянка бүт бар. Ушул жака кылып алсаңыздар болот экен. Мына летний кухнясы ушул жакта экен мисалы. Мына туугандар үйдө турабы жабылган навес болуп. Караңыздар, сонун. Үйдүн алдына киргенде таза. Мына огород бүт бардыгы, сыртка жакына бардыгы үйдүн артында экен, мындай аккуратный болуп салынган экен. Мага жакты негизинен. Бул жагы болсо малканасы, үйдө турабы навес, чөп, бирдемелер жыйып коесуздар. Жакшы жери. Мына сыртка жакына деле септикке уланган. Бул биринчи септиги, экинчи септиги билишимче ошо кире бериште вратанын жанында экен туугандар. Бул жагы огородустары көчөттөрдүн төртүрлөрү эгилген, чоңоюп нөмө берип калган учуру. Кийин Кудай буйруса нөмөлөрүнөн алып кеңири жей бересиздер. Ылдый тарабына болгарский капусталарды эгип коюптур. Кошумча жумуш эми, сырт тараптан алып келгенден көрө өзүңөр мындай даярдап алган жакшы. Ушундай. Так. Азыр мына жактан айланып үйдүн астына өтөм. Туугандар, лайктан басыңыздар. Дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар, балким ушундай сонун сатылуучу үй издеп жүргөндөр. Азыр жер үй издегендер толтура. Айрыкча мына квартирада жашагандар жер үй кылабыз дегендер толтура. Мына подвалы бар экен, подвалдын деле бийиктиги жакшы. Кийин келип көрүп кетесиздер, аз көргөзбөй эле коюн. Жабып коюптур. Туугандар, эми ушул үйдүн баасын канча деп баардыгыңыздар күтүп атасыздар. Баасы $150,000 бааланды. Анан жакшы кеми бар деп атат. Ээси деле айтып атат. Айткан баасын эч ким сатпайт. Билесиздер, келип ээси менен сүйлөшсөңүздөр, жакшы төшүрүп берет экен. Жакшы кеми бар экен. Анан шаарда кимиңиздердин квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот. Так, достор, эми сатылуучу ушул үйдүн баасын айтайын сиздерге. Баасы $150,000 бааланды. Анан жакшы кеми бар деп атат. Айткан баасын эч ким сатпайт, билесиздер. Жакшы төшүрүп берет экен. Анан шаарда кимиңиздердин квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп алмашып алсаңыздар дагы болот. Барыңыздарга ийгилик. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Жаңы салынган, жаңы ушул 2 кабаттуу үйдү колдон чарбаңыздар. Сонун үй экен.